Ислам динине ылайык кыздарды канча жаштан турмушка берсе болот деген суроого араб шейхи жооп берип атат. Ислам өлкөлөрүндө ислам динине ылайык кыздарды 9 жаштан 13 жашка чейин турмушка бере берсе болот. Башка өлкөлөрдө болсо ислам эмес. 16 жашка чейин кээ бир өлкөдө 18 жашка чейин тыюу салат. Ал эми бизде болсо боло берет. Анткени биз үчүн үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт. Ал эми пайгамбарыбыз болсо Айшага 6 жашында үйлөнүп, 9 жашында аны менен жыныстык катнашта болгон дейт. Көрүп көргүлөчү муну. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. Мусулманбыз деп жүргөндөр, кыздарыңарды 9 жашар, 10 жашар бул пайгамбарыңардын үлгүсүнө ылайык 53 жашар кишиге турмушка берет белеңер? Же акылганга келип, "Эй катыгым, бул Кудайдан эмес, ушунда кантип болсун? Бул Мухаммед биз үчүн үлгү эмес" дейт белеңер. Мына астында мен буга чейинки видеолордо деле көргөзүп бергем. Астында кайсыл хадисте жазылгандан бери көргөзүп берип атат. Көрүп таап алсаңар болот.